13-cü кылымдын башында монголдордун Боржегин уруусунан чыккан Темучин мына сүрөткө келтирдик. Темучин Чыңгызхан бүткүл татарларды Найман, Оңгут жана башка бир нече түрк урууларын өзүнө баш ийдирет дагы 1206 жылы бүткүл монгол феодалдарынын чоң курултайында Темучин мамлекетти империя деп жарыялап өзүнө Чыңгыз деген хан титулун алган да. Чыңгыз деген. Бул бизче которгондо жеңилгиз, күчтүү деген бир түшүнүктү берчү атта. Күчтүү жана бекем тартиптүү аскер түзүп, жеринин аймагын кеңейтип, кошуна элдердин баарын өзүнө баш ийдирген да. 1207 жылы Чыңгыз хан Түштүк Сибир элдерин багындырууга буйрук берет. Түштүк Сибир элдери. Ушул аймактагы Түштүк Сибир элдерин багындырууга буйрук берет дагы. Ошол кезде өзүнчө ар кайсы жерде чакан ээликтерге бөлүнүп калган бытыранды кыргыздар күч катнашын туура түшүнүшүп, Чыңгыз ханга уйгур менен карлуктар сыяктуу эле ыктыярдуу түрдө баш ийип беришет да. Теңир тоонун чыгыш тарабын басып алуу үчүн Чыңгыз хан үчүн ыңгайлуу болгон. 1218 жылы Жетисууда Наймандардын аскерлерин Чыңгыз хандын кол башчысы Жебе Ноён уйгурлардын жана карлуктардын колдоосу менен оңой эле талкалайт да. Наймандардын каршылык көрсөтүүгө бул учурда даярдыгы жок болгон ошол убакта Наймандардын бул учурда ошол Чыңгыз ханга каршылык көрсөтүүгө күчү болгон эмес да. Наймандардын ханы күчүлүк. Чыгыш Түркістандагы жана Жетисуудагы мусулмандарды басып алгандан кийин аларды буддизм же христиан динин кабылууга мажбурлаганда өз убагында. Ошондуктан алар ошол жергиликтүү калк алар күчүлүктү жек көрүшүп, монголдорду бир бошотуучу катары тосуп алышкан да. Монголдор өзүлөрү бошотуп алуучу катары тосуп алышкан. Наймандардын аскерлерин талкалоодо монголдордун 20 000ден ашык аскери. Мындай сүрөттө келтирдик. Ашык аскери аракеттенген да. Күчүлүк жеңилгенден кийин качып баратып Памир тоосунан кармалып баш алынган да. Ошентип Кыргызстандын калкы монголдордун ийгиликтерине көмөктөш болушкан. Бирок чарбасы, маданияты абдан начарлаган да. 1218 жылы Жетисуу Борбордук теңир тоо толугу менен монголдордун көзөмөлүнүн Борбордук теңир тоо биздин аймактарда айтсак болот. Жетисуу аймагы толугу менен монголдордун көзөмөлү алдында калганда 1219 жылы монголдор Хорезмшах Мухаммедтин бүлүнгөн күчтөрүн оңой эле багынтып алышканда Чыңгыз хан талап тоноочулук менен басып алуу саясатын батышты карай уланта берген. Могу картада карасак Чыңгыз хандын зор империя түзгөн мамлекети, Чыңгыз хандын мамлекети. Ал өзү Монголиядан мына чыгат да батышты карай
Кара деңиз жер ортолук деңизге чейин жетет да, мына чыгышта Кытайдын түштүк Кытайды. Борбор Сибирь аймагы. Мына ушул аймакта, зор аймактарда улуу Чыңгыз хандын империясы түзүлгөн да. Натыйжада бир убакта гүлдөп өнүккөн дыйканчылыгы бар Чүй Кыргызстан аймагындагы. Чүй, Талас, Ысык көл өрөөндөрү өрттөлүп, көчмөндөрдүн баягы дыйканчылыгы бар Чүй, Талас өрөөндөрү, Ысык көл аймагы көчмөндөрдүн мал чарбачылыгы менен алмашылганда, Фергана, Өзгөн жана Ош жана башка айрым жерлер гана көп кыйроолорго учуратылган эмес. 1227 жылы 1227 жылы Чыңгыз хан өлгөндөн кийин басып алган жерлери 4 уулуна мураска калтырылган. Алар 4 уулуна мураска калтырылганда, мурас бөлүштүргөндө Орто Азия менен Борбордук Азия Чыңгыз хандын экинчи уулу Чагатайга жана анын урпактарына бөлүнгөн да, урпактарына бөлүнгөн. Кыргызстандын тарыхындагы дагы бир эң ушул Чыңгыз хандын урпактарынан калган бир тарыхый түзүлүштүн бири бул Хайду мамлекети болуп эсептелет да. Хайду мамлекети. Бул Хайду мамлекети 1269 жылы Талас суусунун боюнда Угедей жана Чагатай улустарынын биргелешкен курултайында Каракорумдан толук көз каранды эмес ушул мамлекет 1269 жылы жаңы мамлекет Хайду мамлекети түзүлгөн. 1269 жылы Хайду мамлекети түзүлгөн. Мамлекеттин башында анын негиздөөчүсү Угедейдин небереси ушул Хайду хан болгон. Анын негиздөөчүсү, бул мамлекет негиздөөчүсү Хайду хан болгон. Жаңы өлкөнүн чек арасы Алтайдан Амударага чейин созулуп, Кыргызстан, Чыгыш Түркстан аймагын камтыганда, борбору Чүй өрөөнүндө болжол менен азыркы Каражыгач кыштагынын жанында Тарсакент шаары болгон. Хайду мамлекетинин күч кубаты анын экономикалык саясатына байланыштуу экенин жакшы түшүнүп, калктын чарбалык турмушун жакшыртуу, ич ара жана коңшу мамлекеттер менен соода сатык, экономикалык байланыштарды жандандыруу үчүн бир катар маанилүү иш-чаралар жүргүзгөн Хайду. Монголдук баскынчылар тарабынан кыйратылган шаар, кыштактарды калыбына келтирүүгө көп күч жумшалганда, Хайду Монгол империясына каршы көтөрүлүшкөн Енисейлик жана Алтайлык кыргыздарга жардам берүү үчүн бир нече жолу аскерлерин жибергенде, 1293 жылы Хайду кыргыздарды куткарып калмакчы болуп, Болоч башында турган кол жөнөтүп, бирок бул кол да Хубилайдын аскерлеринен жеңилип калганда, Хайду хандын кыргыздардын мамлекетин сактоого кылган аракети чекке кеткен. Ошондой болсо да, Хайду Алтай жана Чыгыш Теңир тоодо жашаган кыргыздарды монголдордун куугун токтоосунан коргоп калган. Ал кыргыздардын бир тобун Теңир тоого көчүрүп келген да, бул Хайду хан. Хайду хан өлгөндөн кийин 1301 жылы Чыңгыз хандын урпактарынын ортосунда бийлик үчүн узакка созулган ич-ара согуш башталганда, ал Кыргызстандын толук бүлүнүшүнө алып келген. 14-кылымда Чүй, Талас өрөөндөрүндөгү кыштактардан дээрлик бирөө да калган эмес да, бүт баары талкаланган. Дыйканчылык гүлдөгөн жерлерди монгол феодалдары жайытка айландырышкан. Айландырышкандагы бул Чыңгыз хандын урпактары мына ушул Хайду мамлекетинен кийин Кыргызстан аймагында баягы көптөгөн бийлик үчүн күрөштүн натыйжасында бул Хайду мамлекети кулап калган.